Мас болгон врач өзүнүн кардарын зордуктап салган. Бул тууралуу Нур-Каз жазып чыкты. Врачтын пациенти оор операциядан кийин өзүн начар сезип жардам сураганы кайрылган. Бирок ошол убакта врач мас болгондуктан пациентин зордуктап салган. Кылмыш Ижевск шаардык ооруканасында болгон. Ден соолуктан жабыр тарткан кыз врачтын өзүн алып жүрүүсүнө таң калган. Ал кызга тийишип баштаган, андан соң алсыз кардарын басып жыгылып арам оюн ишке ашырган. Окуядан соң жабырлануучу полицияга кайрылган. Кызды зордуктаган врачты полиция кызматкерлери сотко чейин камакка алган. Врач кылган үчүн түрмөгө 6 жылга кесилип кетиши мүмкүн. Булак Назар Ньюс. Россияда 10 жылдан ашык ит менен мышыктын этин жеген аял элдин жүрөгүн төшөрдү. Волгоград шаарынын тургуну 10 жылдан бери ит менен мышыктын этин жеп күн көрөрүн айткан. 51 жаштагы Ирина акыркы 10 жылдан бери ит менен мышыктын дене мүчөлөрүнөн үй бүлөсүнө тамак жаза берет. Анын мындай кадамга барганына жолдошунун оор дартка чалдыгып калганы себеп болгон. Бул жаңылыкты уккан кошуналары таңыркап турган чагы. Алар өздөрүнүн жоголуп кеткен үй жаныбарларын Иринадан көрүшүүдө. Чындыкты уга электе кошуналары Иринадан шекшип гана тим болушчу. Азыр кандай чара колдонуп жазаласак деп турган чагы. Булак Назар Ньюс.